победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Дүйнөнү жүзүн өрт алып, кара жалын каптады, кыяандай жүрөт шаркырап, ушундай апаат күндөрдө уяттан уят эмеспи уулуңдун үйдө жатканы. Демекчи, быйыл улуу жеңишке 75 жыл болот. Улуу ата мекендик согушка Кыргызстандан 365 миң жоокер аттанып, алардын 150 миңден ашыгы курман болгон. Согуштун каары, азап тозогу канчалык оор, кайгылуу болбосун, 75 жылдан бери жеңиш майрамы жерге бизде салтанаттуу белгиленип жатат. Улуу ата мекендик согуштун ардагери чоң атам Топчубаев Курганбай 1914 жылы 13 март күнү Кара Суу районуна караштуу Жапалак айылында төрөлгөн. 1923-30 жылдары Учар колхозуна караштуу 8 жылдык мектепти аяктаган соң Учар колхозунда эмгектенген. 1938 жылы Советтик армиянын катарына чакырылып, Хабаровский шаарындагы военный училищада 1938-40 жылдарга чейин кенже лейтенант курсун окуп бүтүргөн. 1940 жылы Советтер Союзу Япон Калхингол аралында согуш чыгып, ошол жака жөнөткөн. Ал жерде 1 жылдай урушта болгон. Чоң атабыз келери менен 1941 жылы Германия Советтер Союзуна кол салып, аны Украина фронтуна алып кеткен. 1942 жылдын күз айларында уруштан ок бутуна тиип, Харьковский шаарындагы госпиталда 1943 жылдын май айларына чейин жатып дарыланып чыккан. Ал жерден жыраты сакайбаганына байланыштуу 1943 жылы өз өлкөсүнө жөнөтүлгөн. Фронттон келгенден кийин Аблонодо инструктор, райондук билим берүү бөлүмүндө 1947 жылга чейин инструктор болуп иштеген. Ал жерден өз ыктыяры менен Жапалак айылындагы Токтогул 8 жылдык мектебине которулуп, эмгек мугалими болуп иштеп келген. Андан соң 1974 жылы персоналдык пенсияга чыккан. Ардактуу эс алууда каарылыкты, дөөлөттүү турмушту өткөрүп, энебиз Салима менен биргеликте 10 баланы тарбиялап, татыктуу билим берип, алардан таркаган 42 небере, 70тен ашуун чебере, 6 кыбыраны тарбиялашты. Ошол кезде чоң атам Курганбай согуштан кайтып келген соң мектепте мугалим болуп эмгектенген. Канчалаган окуучуларга татыктуу тарбия берип, пенсияга чыккандан соң Учар айылында Аксакалдар сотунун төрагасы милдетин татыктуу аткарып келген. Учар айылында жердештерине өзүнүн мыкты сапаттарын, акыл насааттарын айтып келген. Өз кезегинде биз улуу ата мекендик согуштун ардагери чоң атабыз Топчубаев Курганбайдын урпактары улуу көчтүн жолун ишенимдүү улантып, өлкөбүздүн келечеги, элибиздин бакубат турмушу үчүн талыкпай эмгектенишип, турмушта өз ордун табышып, заманыбыздын татыктуу уул кыздарынан неберелерин, чеберелерин, кыбыраларын тарбиялап келе жатышат. Бул улуу жеңишти алып келген чоң аталарыбыздын жеңиш майрамындагы чакырыгы, насыяты. Чоң атабыздын эмгек жолун уланткан уул кыздары, неберелери, чеберелери, мугалимдик,
аскердик кесипти аркалап келе жатышат. Чоң атанын акыл насаатын угуп, элдин сакчылыгын коргогон небереси Курганбаев Кыялбек бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кризистик кырдаалда башкаруу борборунун ыкчам чара көрүү башкармалыгынын башчысы подполковник наамына жетишти. Анда эмесе неберенин сөзүнө кезек берели. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мына быйыл 2020 жылдын 9 майында Улуу Ата Мекендик согуштун 75 жылдык жеңиш күнүнө арналган аземине чоң аталарды эскерүү майрамын тосуп алып отурабыз. Мен да өзүм чоң атам эстеп кетсем, Топчубаев Курганбай чоң атам. Мен кичинекей мезгилинде айтып бергендери боюнча чоң атам 1938 жылдары 25-26 жашында Россия шаарына аскердик училищага окууга алып кетишет. Андан соң 1941 жылы артиллериялык взводдун командири болуп, биринчи алгачкы оочулук түшкөн мүшкүлдүк согушка кирип, андан соң 1943 жылдары Ленинград шаарынын бер чекесинде катуу урушта бутунан осколок алып, жаракат алып 6-7 ай аскердик госпиталга дарыланып, кайра ошол жылдары биздин кыргыз мамлекетибизге айылыбызга келгени жөнүндө көп айтып берчү. Мен да ушу кичинекей мезгилинден чоң атамдын үйдө турган формасын, медальдарын көрүп, андан соң 9 май күндөрү майрамга чыкканда жетелеп, алдында көп жүрүп, жакшы тарбияларын, жакшы батыларын алып, мына чоң атамдай форма кийсем, медальдар таксам деп мен жакшы таанышып, чоң атам тиги мезгилинде биринчи аскердик лейтенант номун алдым. Жакшы сүймөндө болгон чоң атамдын баталарын берип, тилекке каршы 2011 жылы мен Москва шаарында академия окуп жүргөндө чоң атамдан узап кетти. Ошо чоң атамдын сабыны өтө чоң, биз сени кутабыз. Бүгүнкү күндө чоң атам ошол мезгилде 10 балалуу 40 ашуун небереси болчу. Кыргыз элинде бүгүнкү майрамды чогуу биргеликте жакшы кылсыды. Мен чоң атам ошол сыймыктанган баарыңар чоң аталарыңыздар бар. Приближали, как могли, этот день победы. Биз чоң атабыз менен сыймыктанабыз. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы. Улуу Ата Мекендик согушунун бүткөнүнө быйыл 75 жыл толду. Ата Мекендик согушунун ардагери чоң атам Топчубаев Курганбайдын жолун айтып берем. Топчубаев Курганбай 1914 жылы Карасуу районундагы Жапалак айылында төрөлгөн. 1938 жылы советтик армия катарына чакырылган. Владивостоктогу военный училище алынган. Намын окуган. 1941 жылы фашисттик Германия СССРге кол салганда алар дароо Украина фронтуна жөнөтүлүшкөн. Украинада согушуп жатып, оң бутуна ок тийип, 1942 жылы мекенине кайтып келген. Мекенине кайтып келгенден кийин Карасуу районунун билим берүү бөлүмүндө иштеген. 1953 жылы Жапалак айылындагы Токтогул мектебинде мугалим болуп иштеген. Ал жерден 1968 жылы ардактуу пенсионер болуп чыккан. 2011 жылы
98 жашта чоң атам көз жумган. Мен чоң атам менен сыймыктанам. Мен да мамлекетими коргой турган аскер жоокери болом. Не забывайте о войне, своим потомкам передайте, как гибли прадеды в огне, вы подвиг предков не предайте. Не забывайте обелиски на месте подвига. Пускай война. Туганбай чоң атабыз дөөлөттү каралык сүрүп 102 жашында бул дүйнөдөн кайтыш болду. Анын эмгегин жердештери баалашып, Учар айылынын бир көчөсүнө жана мечитке ысымы берилди. Победы, День Победы, День Победы. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли. Этот День Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Туганбай чоң атамдын жолун улап, мен дагы Учар айылында мугалимдик улуу кесипти эмгектенип, анын арбагын сыйлап, бүгүнкү тынчтык заманга өз ден соолугунан ажырап, 102 жашында каза болгон чоң атабыздын атын Учар орто мектебинин демилгеси менен туулган уруктардын демөөрчүлүгү алдында кыргыз тили канасына ыйгарылды. Биз чоң атабыз менен сыймыктанабыз. Аны дайыма жеңиш майрамы күнү эскерип турабыз.